Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен 1-декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИД менен күрөшүү күнү деген классат өтөбүз. СПИД деген эмне? Бул адамдын иммундук жетишсиздиги синдрому катары чечмеленет. ВИЧ адамдын иммундук системасын жана организмдин ооруларга каршы туруктуулугун азайтып начарлатат. ВИЧ күчөп кетсе, ал жуктурулган иммундук жетишсиздик синдромуна айланып кетиши мүмкүн. ВИЧ 3 жол менен жугат. Биринчи, кан аркылуу. Адамга кан куюп жатканда аспаптар таза эмес болсо жугат. Экинчи, жыныстык катнаш учурунда жугат. Үчүнчү, энеден балага кош бойлуу кезинде, жет өрөт учурунда жана эмизгенде жугат. СПИД менен жабыркаган адамдын организмине сырттан кирген жана организмдеги зыяндуу микробтор тоскоолсуз көбөйөт. Андай адам ар кандай кошумча оорулар менен тез жабыркайт. Жеңил өтүүчү инфекцияга эле туш келгенде организм эч каршылык көрсөтө албай, алардын өтүшү оор болуп өлүмгө кабылуусу да мүмкүн. СПИДтен кантип сактануу керек? Жерде жаткан колдонуудан өткөн шприцтерди эч качан кармабоо керек. Бир гана адам менен мамиле түзүү керек. Ар кандай баңгизаттардан алыс болуу керек. Ар бир адамдын жеке гигиеналык жана косметикалык каражаттарын өзү гана колдонуш керек. Башка бирөөнүн устарасын колдонуудан сак болуңуз. Татуировка же пирсинг жасоодо өтө этият болуңуз. СПИД кандай жолдор менен жугат? Энеден балага, корголбогон жыныстык катнаш учурунда, баңгизат кабыл алууда инъекциялык каражаттарды бир нече жолу колдонуу учурунда, кан куюштурууда таза эмес медициналык аспаптарды колдонууда. ВИЧ СПИД кандай учурда жукпайт? Бассейнде же сууда сүзүүдө, бирге тамактанганда, абаркулоо жөтөлгөндө, тиричилик жашоодо саламдашып бирге тамактанганда, жалпы идиш аякты колдонгондо, душка же мончого түшкөндө, адамдар бири-бири менен баарлашканда, досуңуз менен кучакташып кол алышканда да жукпайт. ВИЧ СПИД менен жабыркаган адамдарга кандай мамиле жасоо керек? Бул оорунун купуялуулугун сактоо абдан маанилүү. Ооруканалардагы дарыгерлерге купуялыкту сыртка чыгарууга мыйзам тарабынан тыюу салынган. Бирок кээде адамдын дарты кандайдыр бир себептер менен ачыкка чыгып кеткен учурлар болот. Мындай учурда кырдаалды ого бетер корчутпай, ар бир адам жоопкерчиликтүү болуш керек. ВИЧ СПИДтин белгилери же аны кантип билсе болот? ВИЧ СПИДтен жабыр тарткан адамдардын организмине жабыркабастан инсандын дүйнөсүнө дагы зыян алып келет. Мындай адамдын психологиясы өзгөрөт. Бүгүнкү күндө СПИДти дарылоо мүмкүн болбогондуктан күн сайын оорулардын саны өсүүдө. Буга байланыштуу ар бир инсан ооруну жуктуруп алуудан сактанса, ал анын жеке коомго кошкон салымы болор эле.